Ош облусуна караштуу Кара Суу шаарынын Нурахунов көчөсүндөгү турак үйлөрдүн биринен Кыргызстан менен Өзбекстанды бириктирүүчү экинчи жер өтмөк табылып турат. Азырынча бул качан, ким тарабынан казылгандыгы жана кимдин пайдасына иштегендиги боюнча расмий маалымат бериле элек. Учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул боюнча тергөө иштерин баштаган. Бул жерден түштүк. Бул жагы Кыргызстан. Бул тарабы Өзбекстан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Азыр мен сөз болуп жаткан туннелдин дал өзүнө келип олтурабыз. Бул үйдүн астында жайгашыптыр. Тилекке каршы азыр биз сиздерге ушул жердин тереңдиги боюнча же болбосо ичкери кирип көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк жок. Анткени кооптулук жаратары ошол эле учурда техникалык каражаттар жок экенин эскертишти. Туннель боюнча айта турган болсом, мунун тереңдиги 17 метрден ашык, ал эми турасы 75-85 сантиметрди түзөт. Ал эми Өзбекстанга алып өтүүчү жолдун узундугу 155 метрге жакын. Эки өлкөнү бириктирген туннель 4-июнда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, чек ара кызматы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана Өзбекстандын өнөктөш кызматтары менен биргеликте жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында табылган. Ушул тапта бул туннелди пайдалануу менен мыйзамсыз аракеттерге катышкан адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Туннель табылган турак үй 33 жаштагы Айбек Ташматовго таандык. Ал ата-энеси көз өткөндөн кийин мындан 4 жыл мурун Орусия жергесине кеткендигин кошуналар айтып, дарбазасы дайыма култанып турарын билдиришүүдө. Деген менен бул үйдө узак убакыттан бери адам жашаган эмес деп айтуу кыйын. Муну тамак аштын калдыктарынан, үй буюмдары дайыма иштетилип турганынан байкоого болот. Биз берден деп ойлобогонбуз да. Бу жерде эч ким жашабаса, үй кулуп турган. Эгеси Россияда болгон. 2017'den beri Rossiyada жүрөтүү bola, жетим bola. Apası өткөндөн кийин кичине карыз болуп калган. Апасын бар мезгилде ооруп анча жүргөн. Давалатып, бияка карыз болуп калгандан кийин банктардан акча алган. Акча алып, апасыны каратты, боодо. Апасы өтүп кеткенден кийин апасыны марака-паракасын өткөрүп, Россияга кеткен. Şu boyu biz көргөн жокпуз. Күрүштү кимге берген, неме кылган, мындан маалымат жок бизде. Белгилей кетсек, буга чейин 24 майда Кара Суунун Телман айылында узундугу 270 метрде түзгөн дагы бир туннель табылган. Анын ичинен чек арага чейинки аралык 40 метр болгон. Жашыруун жайдын тереңдиги 15 метр, кире бериштери 1,8, ал эми турасы 1,5 метр деп өлчөнгөн. Жер астынан өтүүчү жол табылган аймактын ээси Жалал Абад облусундагы Кызылжар шаарчасындагы психикалык ооруканада жаткан айтылган. Асель Садыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.